Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн дагы катталуучуларыбыздын көптөн бир суранычы менен 2016-жылы чыгып болгон окуядан алынган Пеле аттуу тасманы көрөбүз. Кембагалдардын үй бүлөсүндө чоңойгон каарманыбыз атасы жетпей алган максатка жетүү үчүн талыкпай эмгек кылып 17 жашында дүйнөнүн чемпиону болот. Көрүүгө камданып калсаңыздар баштай берели. Статистика боюнча Россияда жүргөн бир туугандарыбыз Кыргызстанга жылына дээрлик 1,5 миллиард доллардан ашыкча акча которот экен. Эгер ошол акчалардын көпчүлүгү той ашка кетпей, инвестиция катары иштелип, көпчүлүгү өндүрүшкө жумшалганда өз элибизди өзүбүз жөн эле багып алмакпыз. Бирок өкүнүчтүүсү бардыгы биз ойлогондой болбой жатат. Анткени кээ бир адени баласынын ал сумманы кантип кыйналып таап жаткандыгына карабай, кошумчага беришибиз керек деп тойлорго бара берет экен. Эми кантсе да ошол Россиянын Москва жергесинде жүргөн бир туугандарыбызга маалыматыбызды айта кетели. Эгер сиз буйруса өз жеримде ишкерлик менен алек болуп өндүрүш өстүрүмдө убактылуу Москвада иштеп жүргөн болсоңуз, төмөнкү биз айта турган байланыш сандарды сөзсүз жазып алыңыз. Анткени тууганыбыз сиздин убактылуу жүрүшүңүзгө көмөк көрсөтүп, документиңиздин кандай түрү болбосун жасап берип, жумушуңузда тоскоолдук болбошуна жардамын берет. Андыктан жазууга даяр болуп калсаңыз +7 977 540 1042. 1958 Швеция өлкөсү футбол боюнча дүйнөлүк мелдештин финалдык оюну келип, Советтер Союзу менен Бразилия өлкөсү карама-каршы келип калат. Анда көпчүлүгү Советтер Союзу буга чейин дагы жеңгендиктен бул жолу дагы жеңет деген үмүттө болушуп, анткени бразилиялык оюнчулардын көпчүлүгү жаракат алып арасынан 17 жаштагы баланы чыгарууга камдана башташат. Бул 17 жаштагы оюнчу каарманыбыз Дико болчу. Ал Дөлөн Өмүрзаков атындагы мындай чоң стадионду биринчи жолу көргөндүктөн оозун ачып эле эки жакты карай баштайт. Биз мындан соң болуп жаткан окуялардан 8 жыл мурдагы убакытка өтүп, 1950-жылы Дико кичинекей кезиндеги окуяларды көрө баштайбыз. Ал бут кийим тазалоочу болуп иштеп жүрүп, ишин бүткөндөн кийин инисин алып алып достору менен ойноп баштап, жайылып турган ар кимдин байпактарын алып алышып, аларды чогултуп топ жасап эле ойной башташат. Бул жаш балдар көчөдө эле ойногону менен топту алып жүрүүсү өтө бир мыкты экен. Алар бири-бири менен сүйлөшүп алып, топту жерге түшүрбөйбүз деп биринин артынан бири тепкилеп, акыр аягында Диконун бир тууган иниси Сока ылайга жыгылып түшөт. Ошентип алар үйүнө барса, бир туугандарынын абалын көргөн апасы аябай эле урушуп кирет. Күндөрдүн биринде 1950-жылдагы дүйнөлүк футбол боюнча мелдеш башталып, Бразилия бул жолу дагы финалга чейин чыгып Уругвай менен беттешүүсүн баштайт. Буну айылдагы чоңдор уюналыгынан угуп жатса, балдар дагы бекинип алып тамбаштагы тешиктен карашып, оюндун акырына чейин каршылаштар 1-1 эсебинде келе жатышкан. Бирок оюндун акырына 10 мүнөт калганда Уругвай бир гол киргизип, бул жолу дагы Бразилия утулуп калды. Муну уккан бразилиялыктардын бардыгы кайгыга батып, каарманыбыздын атасы ыйлай баштагандыгын көрөбүз. Анда атасынын ыйлап атканын көргөн баласы чыдай албай анын жанына келип, буйруса мен сиз үчүн дүйнөлүк мелдешти утуп беремин, сизге убада беремин десе, атасы баласына карап, андан көрө футболго көп деле көңүл бурбай эле кой балам, апаңдын сөзүн угуп жакшы окугуну деп кеңешин берет. Биз ушул жерде эмне үчүн атасы баласына футболго жакындаба деп айтып жаткандыгын түшүнөбүз. Көрсө бир кезде Диконун атасы дагы чоң футболчу болуп, жакшы ийгиликтерге жете баштап, бирок күндөрдүн биринде тизесинен жаракат алып футболго такыр эле жараксыз болуп калгандыктан, аны буга чейин ойнотуп жүргөн тайпасы ага көңүл бурмак турсун акча дагы төлөбөй коюптур. Ошентип Дико байлардын үйүндө бул окуяны укканча апасына жардам берип жатып, ал жерде футбол ойногон байлардын балдарын көрүп, алардын кагазына көзү түшүп калат. Айта кетчү нерсе, бул окуянын бардыгы Бразилия өлкөсүнүн Боуру аймагында болуп жаткан. Көрсө каарманыбыз байкап калган кагазда бул аймакка жакында Сантас деген футбол тайпасынын бир мүчөсү келмек экен. Ал жаш балдардын жөндөн көрүп өзүнө жаккан мыктыларды машыктырууга алып кетмек. Анда Дико досторуна келип эле биз бул мелдешке катышалы деп досторунун жок дегенине карабай эле макулдугун алып, эч кандай кийим кечеси жада калса бут кийими жок эле өздөрү бир тайпа түзүп алып мелдешке катыша башташат. Кызыгы, жаш балдар атаандаштарын утуп дээрлик финалга чейин чыгып келишет. Анда алар менен финалда ойной турган байлардын балдары каармандарыбызды шылдыңдап, булардын бут кийими дагы жок деп, анда балдар эмне кылышын билбей арасынан Фафеньо деген баланын оюна бир нерсе келет. Алар жер жаңгак ташылып жаткан жерден каптарга көтөрүп алып, жер жаңгактарды уурдап кетишип, башка жакка барып алып, жанагы жер жаңгакты бөлүп алып эле сата башташты. Бул убакта алар менен финалда ойной турган атаандаштары келип, аларды дагы бир жолу шылдыңдашып, бирөөңөр көз айнекченсиңер, бирөөңөр болсо чачыңар узун кызга окшош экенсиңер, силер бизди жеңебиз деп жатасыңарбы десе, каармандарыбыз жини келип эле алар менен мушташып кетет. Болуп жаткан окуяны Диконун атасы көрүп калган эле. Ал баласына кеңешин берип, эгер сен чыныгы футболчу болом десең, эч кимдин сөзүнө маани дагы бербегиниң, өзүң кандай болсоң ошол абалда өзүңдү кабыл ал, анан дагы мушташтан ар дайым алыс жүр десе, бул сөздөр Дикого аябай таасир этип, эртеси күнү финалдык беттеш башталат. Арасынан чач үзүн Юрий деген бала каармандарыбызга жууркан төшөгүнөн кийим тигип келип, Фафеньо буга чейин иштеген акчаларга бут кийим алып келет. Бирок оюн баштала эле каармандарыбыз 6-0 жеңиле башташты. Бул убакта жанагы Сантас аттуу футбол тайпасынын мүчөсү Брита дагы ал жерге келип калган болчу. Анда Дико бир кезде атасын көрүп, анын жасалма болбоо деген сөзүн
эместеп. Бутундагы бут кийимин чечет дагы буга чейин көчөлөрдө ойноп жүргөн абалда эле ойноону чечет. Ошентип Дикого топ келген кезде ал бардыгын оозуна ачырып топту жада калса жерге түшүрбөй, атааңдаштарын алдап барып биринчи голун киргизип салды. Анда башка тайпадагы балдарга дагы күч кубат келип узун чачын бекиткен досу баш кийимин алып ыргытып, көз айнегин чечип койгон досу барып эле көз айнегин дагы тагынып алат. Ошентип каармандарыбыз голдорду биринин артынан бирин киргизе башташты. Бирок эсеп 5-6-га жеткенде оюнун убактысы бүтүп калып, каармандарыбыз бир гол артта утулуп калышат. Утулганы менен элдер алардын оюндарына таң калып, Пеле деп эле кыйкыра башташты. Көрсө Дико мыкты оюнчулардын бири дарбазачы Билени жакшы көрчү экен. Ошондуктан ал Билени адаштырып, мен Пеледей болгум келет деп каарманыбыздын кайманаты Пеле боюнча калып кетет. Биз бул убакта жанагы Бурито каарманыбыздын атасына кагаз берип жаткандыгын көрөбүз. Бир кезде эле ал жерге буга чейин жаш балдар уурдап кеткен жер жаңгактардын ээси келип аларды кубалап жөнөшүп, көз айнекчен Тиаго бир кезде чалынып кетип, бутун оорутуп алат. Ошол убакта жамгырдагы башталып калгандыктан Дико экөө бир чуңкурчага кирип бекинип алышып, бир кезде эле көчкү башталып, чуңкурду толтура баштайт. Анда Дико чыкканга жетишип калып, бирок Тиаго ал жакта калып кетип, ошол жерде каза таап, башкалар келип жардам берип чыгарганы менен көз жумуп, бул дүйнө менен кош айтышып кете берет. Өлүмдөн кийин Дико апасына келип болгон окуяны айтып берип, бунун бардыгына мен күнөөлүмүн деп катуу ыйлап, атасы болсо буга чейин Бурито берген кагазды аялына көрсөтөт. Анда аялы кагазга көңүл деле бурбай, Дико мектептен кийин сага жардам берет деп айтат. Ошол күндөн кийин каарманыбыздын көңүлү такыр ачылбай, мектептен кийин атасына ар дайым жардам берип, таштандыларды ташып футболду деле унута баштады окшойт. Анткени атасы бош убагында өсүп турган мангону алып, биз ушул менен машыгат электеп мангону тепкенди үйрөтүп жатса, Дико ага көңүл бурмак турсун ордунан деле турбай коет. Анткени Дико достору менен деле футбол ойнобой көңүлүнө жаккан нерсени аткара албай калган эле. Кандай болсо дагы арадан 6 жыл өтүп, атасы баласынын көңүлүн таап, аны манго менен машыктыра баштаптыр. Бул убакта Дико манганы жарбай топтой кылып тепкилегенди толугу менен үйрөнүп калган. Күйөөсү менен баласын көргөн Филесте баласынын жүрөгү дагы деле футболдо экендигин түшүнүп, буга чейин өзү бекитип койгон кагазды алып Вальдемар де Бритого коңгуроо кылат. Де Бритону үйүнө келгенин көргөн каарманыбыз апасын кучактап аябай эле ыраазычылыгын билдирди. Ошентип 15ке чыкканга чейин үйүнөн алыс эч жакка чыкпаган каарманыбыз кийим кечесин ырастап, жөнөрдөн алдын алыска биринчи жолу бара жаткандыгынан коркуп жаткандыгын байкайбыз. Кантсе да ал үй бүлөсү менен коштошуп, Де Брито менен Сантоска кетип, барар замат эле машыктыруучусу аларга өздөрүнүн тартибин үйрөтө баштайт. Ал биринчи эле жаңы келгендерге силер айылыңарда ойноп жүргөн тартибиңерди унуткула. Мындан кийин мен айткандай болот. Европалыктар кандай ойносо мен так эле ошондой ойногонду үйрөтөм. Мисалы сенин ойногонуң туура эмес деп эле Диконун жанына келип анын оюнун сындайт. Көрсө Дико ойногон тартип Джинго деп аталчу экен. Ал ар дайым Джинго тартиби менен ойногондуктан топту алыстан такыр эле тебе албай, бош дарбазага дагы киргизе албай аракетинен майнап чыкпай коет. Бир күнү эле Де Брито терезеден караса, каарманыбыз чемоданын алып алып үйүнө жөнөп калыптыр. Ал Диконун артынан барып каарманыбыз менен поездга олтура турган жерде сүйлөшүп калып, мен сага сен ойноп жаткан Джинго тартибинин тарыхы жөнүндө айтып берейин. 16-кылымда Бразилияны португалиялыктар басып алып, бул жака Африкадан кулдарды алып келе баштаган. Бирок африкалык кулдар аларга баш ийбей токойлорго качып кетишип, өздөрүн коргош үчүн ушул Джинго деген мушташ түрүн ойлоп табышат. Бирок кийин кулчулук тарап Джинго мушташын мыйзамсыз деп эсептешкенден кийин Джингону күчтүү билгендер аны колдонуш үчүн футболчу болуп кетишет. Ошентип арадан көп жылдар өтүп, бразилиялыктар Джингону биздин футболдук улуттук тартип деп эсептешип, бирок 1950-жылы футбол боюнча дүйнөлүк мелдештен утулуп калгандан кийин, демек бул нерсеге футболдогу Джинго тартиби күнөөлүү деп аны жоюуга аракет кыла башташат. Сени машыктырып жаткан адам дагы ошолордун катарында. Азыр сенин алдыңда эки тандоо турат. Сен алардын туура эмес экендигин көрсөтүшүң керек, же болбосо бул поездга олтуруп алып үйүңө кетишиң керек деп айтат. Бирок каарманыбыз Де Бритонун сөздөрүнөн таасир алып поездга отурбай койгондугун көрөбүз. Бир күнү Сантос тайпасы башка бир тайпа менен футбол ойноп жатып, алар 3-0 эсебинде жеңиле башташып, оюну такыр эле жүрбөй жаткан Дикого Де Брито келип көзүн кысат. Анда Дико бул белги экен деп эле өзүнүн ыкмасында ойной баштайт. Ал топту өтө бир кооз ыкмада дарбазанын жанына алып барып, Роналдо Ювентуско гол киргизгенде эле өзүнүн үстүнөн тээп гол киргизип салат. Муну көргөн анын машыктыруучусу каарманыбызды чакырса, ал эми урушат окшойт деп барып калса, машыктыруучусу кайрадан Дикону мактап, кана бир кайталачы деп күч кубат берет. Ошол күндөн кийин Дико Насиментонун иши оңунан жыга баштайт. Ал өзү билген ыкмада ойноп, алдынан канча адам чыкса дагы бардыгын алдап өтүп, бир оюнда 4 голго чейин катарынан киргизгенге жетишип жатты. Ошентип Диконун деңгээли күндөн күнгө өсүп, ал жаштар тайпасынын эң чоңдор тайпасына которулуп, арадан 1 жыл өтүп үйүнө белектерди алып алып кайтып келет. Ал жашаган боору аймагында газ жок экендигин билбей эле апасына газ плита белек кылып, атасына болсо менин оюнумду угуп турасың деп үн алгы белек кылат. Көрсө жакында өлкөнүн эң башкы футбол оюнчуларынын атоо күнү жакындап калган экен. Анда каармандарыбыз үн алгыдан угуп олтурса, Дико 16 жашта экендигине карабай эле аны башкы тайпага кошуп коюшуптур.
Ошентип үй бүлөсү менен кубанычы коюнуна батпаган каарманыбыз эски досторунун бири Юрийге жолугуп, Фафиньо кайда деп сураса, анын камалып кеткендигин айтат. Көрсө булар дүкөн тоной коюп, Фафиньо кармалып калыптыр. Анда Дико каза болгон Тиагону сагынып жаткандыгын айтып, досу менен коштошот. Атасы баласын узатып бара жатып, ага дагы бир жолу өзүнүн кеңешин айтып, кыргыздарга көкбөрү канчалык жүрөгүнө жакын кымбат болсо, футбол дагы биз үчүн ошондой нерсе. 50-жылы бразилиялыктар дүйнөлүк мелдеште утулуп калгандан бери кайгыдан чыга албай жүрүшөт. Ошондуктан сен өзүңө болгон ишенимди эч качан жоготпо. Мына мен өзүмө болгон ишенимди жоготуп футболдон майнап чыгара албадым. Бирок сенде Джингонун руху бардай, ошондуктан аракетиңди токтотпогум деп каарманыбызга жакшы сөздөрүн айтып узатат. Рио-де-Жанейро 1957-жыл. Дүйнөлүк мелдешке катышуу үчүн өлкөдө 22 оюнчу тандалып, пресс-конференция өтүп, кабарчылар дагы топтолуп калышкан. Биз ушул жерде аябай көп сүйлөп, өзүн башкача алып жүргөн оюнчулардын бирин көрөбүз. Бул баланын аты Жозе, ал өзүн Маццола деп атап койчу. Көрсө бул жанагы каарманыбыз кичинекей кезинде аны менен финалда ойноп, аны шылымдап жүргөн балдардын бири экен. Маццола өзүн кабарчыларга башкача көрсөтүп, оюнчулардын арасынан эң мыктысы менмин дегенде эле сүйлөй берет. Ошентип өлкөнүн башкы машыктыруучусу Фиола биринчи эле каарманыбызды өзүнүн бөлмөсүнө алып кирип, сен Джинго тартибинде ойнойт экенсиң, анын балким Сантосто бир аз жыйынтык бергендир. Бирок мындан кийин эсиңде болсун, менин оюнумда Джингоңду такыр эле көрбөйүн. Мага ал нерселериң өтпөйт деп каарманыбызды чыгарып жиберип, анын сөзүн дагы укпай, адаттагыдай эле Джинго жок Диконун оюну такыр эле жүрбөй калат. Ал канчалык аракет кылбасын, топту такыр эле өзү менен алып жүрө албай. Жакында 22 оюнчунун арасынан дагы эң биринчи оюнга чыга тургандарды тандамак, ошого дагы такыр эле даярдана албай калат. Багы жокко дагы жок дегендей күндөрдүн биринде Дико бутунан жаракат алып, балдак менен басып качан айыгары белгисиз да болуп калды. Каарманыбыз ата-энесине коңгуроо кылып бул тууралуу кабарын айтып, мен футболду баштабай эле койсом болмок экен десе, апасы анын сөзүн укпай, бул чечимди чогуу чыгардык, ошондуктан сен аягына чыгасың деп баласына күч кубат берет. Анан дагы 58-жыл жакындап дүйнөлүк чемпионат оюндарына да аз эле күндөрү калган. Бул жылы футбол боюнча дүйнөлүк мелдеш Швециянын Стокгольм шаарында өтмөк. Оюнга мыкты делген дүйнөдөгү 16 тайпа топтолуп, Европада өтүп жаткан мелдешти европалыктардан башка эч ким ута албайт деп сөздөрдү чыгара башташат. Мелдешке келген бразилиялыктардын арасында каарманыбыз буту жаракат алганы менен ошол жерде даарылап оюнга даярданып, Бразилия эң биринчи оюнда Австрия менен беттешип, аны жеңип чыгат. Бирок бул оюндардын бардыгына Дико катышпай эле бутун даарылаганча сыналгыдан көрүп олтурган. Машыктыруучусу кайра келип Диконун абалын сурап, дарыгери айыгышына аз калды деп айтып, экинчи оюнда Англия менен беттешкен бразилиялык оюнчулардын көпчүлүгү жаракат алат. Алардын арасындагы жанагы көпсүйлөгөн Маццола дагы оюнга чыга албай калып, машыктыруучу бир чечимге келип кошумча оюнчуларды чыгарып, алардын арасында Дико дагы чыкмак болот. Көрсө биз тасманын алдында ушул үзүндүсүн көргөн экенбиз. Ошентип 3-чү оюнда Бразилия Советтер Союзуна каршы ойноп, каарманыбыздын оюну дагы деле жүрбөй, кантсе да бразилиялыктар 1-0 эсебинде утуп 4-1 финалга чыгат. Бул жолу каармандарыбызга Франция оюнчулары каршы чыгышмак. Оюндун биринчи бөлүгү өтө катуу жүрүп, тең-тең эсебинде дем алууга киришип, бул жолу жаракаттын айынан оюнга чыга албай олтурган Маццоланын жанына каарманыбыз барды. Ал Маццолага кайрылып, мен сендей жакшы ойной албаймын, ошондуктан оюнга өзүң эле чыккының, менин оюнум эч жүрбөй койду десе, Маццола ага кайрылып, эсиңде болсо биз биринчи жолу беттешкенде сен чыныгы Джинго кандай экендигин көрсөткөнсүң. Мен сенден азыркы оюнда дагы ошол нерсени күтөмүн. Качанкыга чейин өзүңдүн ким экениңди бекитип жүрө бересиң деп эле катуу сөздөрүн айтат. Ошентип Франция менен оюндун экинчи бөлүгү башталып, каарманыбыз аны карап олтурган Маццоладан белги алгандай болуп, Джинго ыкмасын колдонуп, машыктыруучусунун кыйгырганына карабай эле оюнун уланта баштайт. Бирок анын бул аракетинен майнап чыгып, 3 голду катарынан киргизип, хет-трик жаратып, сыналгыдан көрүп жаткан каарманыбыздын жердештери атасы баш болуп кыйкырып эле сүйүнүп жатышты. Ошентип Бразилия финалга чыгып, мелдеш өтүп жаткан Швециянын футбол тайпасы менен биринчиликти талашмак болот. Машыктыруучу Фиола өзүнүн ишине катуу киришип, балдарды ар кандай ыкма менен машыктыра баштап, бирок Фиола тандап алган машыгуу ыкмасы такыр эле жараксыз экени өзүнө дагы байкала баштайт. Бир күнү атааңдаштар чогулушуп, пресс-конференция өтүп, Швециянын машыктыруучусу ар кандай сөздөрдү сүйлөп, Бразилия оюнчуларынын кемчиликтерин айтып, алар ордунан туруп кетип калышат. Анда Диконун атасы баласына коңгуроо кылып, мен сага дагы бир жолу айтып коеюн, сенин жашың 16да, алар сенин боюң кичинекей болгондугу үчүн кодо деп шылдыңдап жатышат. Бирок билип койгонуң балам, денедеги кемчилик эч кандай маселени чечпейт. Сен өзүңө ишенип турасың. Эми бул ишенимди башка оюнчуларга дагы жеткир десе, каарманыбыз тамактанганы чыгып, өзүнүн тайпасындагы балдардын бардыгынын капа болуп олтурганын көрөт. Анда каарманыбыздын оюна бир нерсе келип, алыстагы имаратты көрсөтүп, биз азыр топту жерге тийгизбей ошол жакка чейин алып баралы десе, Маццола аны дароо колдоп, топту жерге тийгизбей тепкилешип эле сыртты көздөп жөнөшөт. Алар бара жаткан жерде чыныгы жашоодогу Пеленин олтургандыгын көрөбүз. Ошентип топ менен ойноп, оюнчулар бир аз болсо дагы көңүлү ачылып, муну көргөн машыктыруучу Фиоланын оюна бир нерсе келет. Ал бир кезде оюнчуларына келип, силердин чындап эле ар бириңердин оюнуңар ар кандай экен.
Ошондуктан буга чейин мен силерге үйрөткөн нерсени унуткула. Эми өзүңөр каалагандай ойносоңор болот. Эртең болсо финалдык оюн. Утабызбы, утпайбызбы мен эч нерсе деп айта албаймын. Бирок биз чыныгы Бразилиянын жүзүн көрсөтүшүбүз керек. Ошондуктан чыныгы жөндөмүңөрдү көрсөткүлө деп эртеси күнү финалдык беттеш башталып кетет. Оюн башталардан алдын Мунарбектин финалга чыгаарына эч ким ишенбегенде эле Бразилиянын утушуна эч кимдин көзү жеткен жок. Анткени швециялыктар аябай эле копол ойношуп, Дикону түрткүлөп эле жыгыта башташып, 4 мүнөттүн ичинде эле Швеция биринчи голун киргизип жиберет. Бул убакта болуп жаткан оюндун бүткүлдүүнү айрыкча Бразилия дыткаттык менен көрүп жатышкан. Анда каармандарыбыз Дико, Гаринчи жана Вава бири-бирине белги беришип, кана эми баштайлы деп өздөрүнүн ыкпасына сала башташты. Анда бул нерсеге швециялык оюнчулар даяр эмес болчу. Топ Диконун бутуна тийгенден кийин алар топтун кайда кеткендигин деле түшүнүшпөй, аны түртүп жыгытканга дагы жетише албай жатышты. Ошентип Дико Бразилиянын биринчи голун Швециянын дарбазасына киргизет. Муну көргөн бразилиялыктар барды кубанып, буга чейин баласынын бир дагы оюнун үн алгы аркылуу укпаган апасы дагы уга баштайт. Ошентип бразилиялык оюнчуларга башкача бир күч кирди окшойт. Алар оюндун жүрүшүндө топтун үстүнөн 90% ээлик кылып, швециялыктар топту тепмек турсун көрбөй деле калып жатышты. Ошентип бир кезде эсеп 2-1 ачылып, Бразилия үстөмдүк кыла баштап, сыналгыдан көрүп жаткан атасы башкалардын дагы көзүн карап толук ишенимди байкайт. Бир кезде эсеп 4-1 жетип, оюндун акыркы голду дагы каарманыбыз Дико киргизип, бул жолку оюндун аягында бразилиялыктар 5-1 эсепте жеңип дүйнөнүн чемпиону аталышат. Кабарды уккан бразилиялыктардын арасында кары жашына карабай катта майрам башталды. Биз тасманын аягында чыныгы жашоодогу Пеле тартылган кадрларды көрө баштайбыз. Көрсө Пеле ушуга чейин дүйнөдөгү эң жаш чемпион наамын эч кимге бере элек экен. Ал 58, 62 жана 70-жылдары дүйнөлүк мелдешти утуп, өмүрүндө дүйнөнүн 3 жолку чемпиону деген наамды дагы өзүнө ыйгарат. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, УКМК башчысы айткандай жашыбыздагы, каарыбыздагы футбол менен алектенип ден соолугубузду бекемдейли.